Салам достор, бүгүнкү видеороликте MCN Coin пирамида болгондо дагы схема Ponzi деген пирамида эмне себептен бүгүнкү берилип аткан машина же болбосо төлөнүп аткан акчанын баары каяктан келип атат, ошонун наглядный примери кылып көргөзүп берейин. Бул жерде бул MCN Coin бул биринчи киши деп элестетели. MCN Coin келип алып Бекмат болобу, Исрайдын болобу биринчи кишинин башын айландырды. Мына берсең, мынча миң берсең айына зарплата аласың, тияк бияк депчи. Анан бул киши ага баягы макул болуп $1000 алып келет. Это бизде 80 миң сом. Таап келип ошол $1000 бул MCN Coin'гочу. Анан берген $1000 бергенден кийин бул ошол $1000 буга обещать этет, айына $100 стабильно берем, өмүр бою зарплата аласың депчи. Бул баягы биринчи айдан 12-нчи айга чейин, то есть это 1 жыл. И ай сайын $100 берем деп обещать этет. Мынанан минтип $100 бөлүп коет ай сайын. Анан 1 ай өткөндөн кийин буга $100 бөлүп 20-сында берем деген, вот 20-сында берип койду. Бул төлөп атат дейт. Анан экинчи айда да берет, төлөп атат деп аябай ойлонот. Ох, бул аябай честный эле киши турбайбы дейт. Анан 3-чү айда да берет да, бул прикормка деп коет. Бергенден кийин бул аябай ойлонот. Бул берет турбайбы, бул честный турбайбы деп, анан бул өзүнүн дозун айтат. Карачы, ушундай MCN Coin деген кыргыздын жигиттери чыгыптыр. Тим эле укмуш, дүйнөдөгү Илон Маск укмуш, тим эле оостор ачылып, челюсттери жерге түшүп калыптыр деп айтат. Дейси анан бул да ойлонот, берип атабы, төлөп атабы, төлөп атат. Мына 4-нчү ай келди, 4-нчү айда да төлөдү дейт. Анан бул ары ойлонуп, бери ойлонот дагы, бул дагы $1000 каяктан болсо да таап, эмнесин сатат, не знаю, может быть зарплатасын, может быть чогулган акчаларын алып келип, ал акчаны MCN Coin'га берет. $1000 мен да салдым деп буга салат. MCN Coin алат дагы бул акчаларды ай сайынга бөлүп коет. Айга мынтип бөлүп коет. Көрдүңөрбү? Калган биянда резерв өзүндө калып калат. Уже 5-нчи ай келет, 5-нчи айда буга $100 берет, буга $100 берип коет. Бул за то, что чакыргандыгы үчүн эчтеке деле албайышы мүмкүн да, ошол себептен. Же болбосо бул деле башка жактан келиши мүмкүн. Не суть. Анан 6-нчы ай өтөт, 6-нчы айда да берет. Анан эки укмуш мына байып атабыз, золотая жила таптык дейт. 3-чү киши келет. Может быть, бул 3-чү киши өзүнүн акчасы менен келсин деп коелу. 3-чү киши может быть реклама аркылуу келет, может быть там Instagram аркылуу келет. Суть не важно, каяктан келсе да, короче, келет. Келгенден бул экөөнөн сурайт, силер алып атасыңар? Ооба, алып атабыз. Вот мына 7-нчи айдын айлыгын алып атабыз дейт. Бул айтып коет, типа уже мен почти уже өзүмдүн акчамды почти чыгарып алдым дейт. Бул уже мен деле чыгарып калдым дейт. Анан бул аларга ишенет дагы, бул да $1000 берет. Анан MCN Coin спокойно бул акчаны минтип бөлүп коет айларга. Бул жылдыкы уже баарына распределен ай сайын. И плюс өзлөрүндө запаста акча бар. Бул акчага MCN Coinщиктер там офис алат, машина алышат, өзлөрүнө той өткөрүшөт, кайсы бир жерде да концерт өткөрүшөт. 8-нчи ай келгенде шап эткичекти ар бирине акчасын бөлүп берип коет. Үчөө тең ушундай эйфория. Бул ойлоп атат, эптеп 2 ай чыдасам, эптеп 2 ай алсам, андан кийинкиси прибыльга таза чыгат экен дейт. Бирок бул эч кимге айтпайт, что вот азыр өзүнүн акчасын алып жүргөн. 9-нчы ай келет, 9-нчы айда дагы бул мындай болуп ар бирине бөлүп берип коет. Анан булар реклама кылып атат да, болгон жерде реклама кылып атат. Же бир адам чыгып айткан жок, что булар мошенник деп да айткан жок. Анын баарын көрүп алып, бул 4-нчү адам дейли, 4-нчү адам $2000 алып келип, муну MCN Coin'га берет. $2000 алып келип бергенден кийин муну шак эткичекти MCN Coin'щик бөлүп коет. И 10-нчу айда ар бирине бөлүп берип коет. Мынтип эле ошол эле акчаны, көрдүңөрбү? Ошол эле акчаны. Башка жактан акча келген жок. MCN Coin'дун карманында канчалаган акча турат. Еще плюс ай сайын буларга бөлүп бере берет. Пока буларга бөлүп берип, булар тим эле эйфорияда жүргөн мезгилде бул могул акчага жаңы вкладчиктерди чакырып келе берет. 11-нчи ай бул сүйүнүп атат. Мына өз акчамды чыгарып алдым, дагы үстүнө уже прибыльге чыктым деп бул сүйүнө берет. То есть, понимаете, бул жерде уже бул сүйүнүп, бул пена у рта будет доказывать, что Coin бул MCN Coin белый пушистый деп. 12-нчи ай келет, 12-нчи айда дагы ар бирине бөлүп берип коет. Мынтип ар бирине. Анан уже жаңы ай келди, уже жаңы 25-нчи жыл келди. 25-нчи жыл келерде мына ар бирине бир айга уже бул резервден акча алып чыгат дагы ар бирине ошол мисалы ай сайын төлөгөн выплатасы бар да. Ошол выплатасын заранее коюп коет, мынтип бөлүп берип коет. Мына көрдүңөрбү?
И плюс бул ай сайын минтип бере берет. Астынан биянан дагы элдер келип буяка акча сала берет. Булар пена урта будет доказывать каждый раз, что вот көрдүңөрбү, биз айып атпайбызбы, алып атпайбызбы, силер каякта бир чыккан неме экенсиңер, ишенбесеңер койгула тияк бияк деп. Элдер болсо буларга акчасын алып келип бере берет монтипчи. Жаңы келген элдер, не зная, что бул жер мошенник экенин бере берет. А бул акырындыктан ушул немеден алып эле можно үстүңкүлөргө эле и можно всем чачып бере берет. Түшүндүңөр да, но все равно бул карманда, бул жерде общий резервде акча тура берет. Бул качан өлөт? Качан жаңы вкладчиктер акча алып келбей калганда? Когда уже вот этот бөлгөн акчасы, мисалы, ай сайын бөлгөн акчасы уже түгөнгөндө. И булар деле көлесо эмес да, мисалы, где-то определенный убакка чейин төлөйт дагы, андан кийин выплата токтотот. А булар астына уже толтура киши чакырып алышы мүмкүн, досторун чакырып алышы мүмкүн. Алардан уялгандан буларды защищать эте берет. Лохкоин бул андай эмес, ал тигиндей эмес, тигилер жөн эле ичи таарлар, андай мындай, көрө албастар, анан эмне болгон, там мировой правительство заказ берип койгон, бир жактан алып алган. Анан бир күнү уже, когда уже элге төлөгөнгө акча жетишпей баштаганда, бул акчаны алат дагы MCN Coin фыр тепкен бойдон кетет. Ну, куда угодно фыр тепкен бойдон кетет. Все, бул кетет. А бул киши калп эле билмексем болуп баягы акчага бай болгон, бул дагы жок болуп кетет, же болбосо элге калп эле, ой мен да күйүп калдым, мен да өлүп калдым дейт. Булар калп эле ыйламыш болуп, ой биз деле эметип калдык деп башындагылар ушинте берет. А эл болсо астындагы бияктагы элдер күйдү. Ошол алып келген акчанын бардыгы күйүштү, все бүттү. Понимаете? Вот булар криптовалютага вообще тиешеси жок. Бул аферисттер, акчаңарды салбагыла. Бул пирамида по схеме Понцо. Криптовалютанын кысын түшүнбөйт. Ни Исрадин, ни Ирсбек, Бекмат Чалабула билет. Ну, короче, еще мощный информациялар бар о том, что эч кандай блокчейн жаза албай экен. Блокчейн жаза албай экен эч кандай. Жок. Программистов нет у них, оказывается, даже. Но есть там пару программистов. В кавычках программистов. Ошондуктан достор, өзүңүздөргө сак болуңуздар.